2025-жылы Кыргызстандын PISA эл аралык изилдөөсүнө катышуусуна даярдык. PISA изилдөөсүнө даярдык боюнча жүргүзүлгөн анализ министрликте бул багыт боюнча стратегиялык көз караштын жоктугун көрсөттү. 2022 жылдын башында пилоттук тести уюштуруу тапшырмасы берилгени карабастан, тестирлөө 2024 жылдын биринчи кварталында жана анын аягында гана бир эле жолу жүргүзүлгөн. Мындан тышкары министрлик PISAга даярдык боюнча отчетторунда мектепте даяр деп билдиришкен. Көптөгөн мектептин жетекчилери жана алар мугалимдер бул изилдөө жөнүндө так маалымат деле алган эмес. 2024 жылдын башында министрликке Серебри жасалма интеллект платформасы киргизүү тапшырмасы берилген. Бирок бул иштер бул жылдын башында гана аяктагандыктан окуучуларда PISAга даярданууга дээрлик убакыт калган жок. Эгерде Кыргызстан быйыл PISA изилдөөсүнө төмөнкү көргөзүчтөргө ээ болсо, бул билим берүү системасына чоң сокку болуп, өлкөнүн имижине терс таасир тийгизет.